Карапайым калктын арасында акыркы мезгилде жардамга муктаж болгон адамдардын саны көбөйдү. Бирок кыргыз эли кайрымдуу эл болгондуктан кол сунуп жардам берип жаткан жарандарыбыз дагы жок эмес. Социалдык абалы начар аярлуу катмардагы адамдардын абалы туурасында айта берсек сөз түгөнбөйт. Мамлекет мындай аярлуу катмардагы адамдарга аз көңүл буруп жаткандыктанбы айтор күн өткөн сайын жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн аягы суюлбай койду. Биз жардамга муктажбыз дегендерге ким көңүл бурат? Саламатсыздарбы, эфирде учурча көрсөтүүсү Анал Барышты мен Нургазы Жанбеков. Карапайым калк арасында кайрымдуулук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, Азамат Байматов, Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Ошондой эле менин оң тарабында Жылдыз Шаминова, Эне тынчылыгы коомдук фондунун мүдүрү. Саламатсыздарбы? Алгач ошол студиябызга кош келипсиздер. Азамат мырза, өткөн көрсөтүүбүздө алдыга коюлган максаттарыңыз жөнүндө сөз кылып жатып, анын аягына чыга албай калганбызды. Азыр эмне менен алектенип жатасыздар? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Мына биз бүгүнкү күндө ушул негизги багыттарыбыздын бири коомчулугубуздагы бүгүнкү ушул сөз болуп аткандагыдай муктаждыкта турган мекендештерибиздин маселесин чечүүдө кандай бир жолдорду камтыш керек, ошол боюнча. Анан биз бүгүнкү күндө багы коомчулукта ушундай бир аярлуу, ушундай бир катмардагы биздин мекендештерибизди өзүбүздүн кучагыбызга алуу менен аракеттенүүдөбүз. Бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу бол коомдук фонду ушу турак жай маселесин колго алып, бүгүнкү күндө ушул мекенибиздеги оор муктаждыктагы биздин апаларыбызды камтып, биринчи, экинчи топтогу майыптыгы тууралуу үйлөрдү салуу маселесин колго алып, ошонун үстүндө эми жаз келип калды, ошонун үстүндө азыр аракет аябай күчүндө. Ошого эле улай биз фонд элден эле келчү каражатты күтпөстөн бир акча табуу жолдорун дагы, жумуш жалаң эле кайрымдуулук менен эле эмес, жумуш менен да камсыздоо жолдорун дагы колго алып атабыз да. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө биз мына Бишкек шаарында бекер магазин, дүкөнчө ачып койдук. Канчалаган бүгүнкү күндө кызматын кылып атат. Кудайга чек шүгүр. Экинчиден болсо ашкана ачып койдук бүгүнкү күндө. Орто Сай базарында, Бишкек шаарынын Орто Сай базарында ал ашкананын ээси дагы бүгүнкү күндө ошол жеке ишкер экен. Ошол менин ашканамды өзүмдүн башка дагы Кудайга шүгүр окаташым бар. Ошол жактан деле түшкөн каражатка Кудай береке берсин. Бирок силердин кылып аткан ишиңер биздин жүрөгүбүздөн орун алып атат. Мен ошол ашканадан акча таппасам дагы акыретим үчүн кызматын кыла берсин деп бизге сунушун берип, ашканасын ачып бер дешигин. Эми ал жерде Кудай буйрса 5тен ашык 10го жакын биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибизди жанагындай муктаждыктагы үй бүлөнүн уул кызын майыптыгы боюнча жанагындай ошону камтып жумушка алып атабыз да. Эми ал жерден алар жумуш менен камсыздалат. Биринчиден биз фонд жалаң эле жанагындай бир даяр нерсени эле, элден түшкөн даяр нерсени алып барып элди көндүрбөй, жумуш менен алектендирип, акча табуу жолдорунда бир мээнет менен үйүнө бир акча табуу жолдорун карап атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол Кудайга шүгүр, бирок ушундай бир жылыш аракеттер мененбиз да, Кудай буйрса. Ашкана бул Кудай буйрса жанагындай бир тамак аш. Бул системасын мындай кылып койдук. Тамактар кадимкидегидей эле 120 сомдон коюлду ценасы. Анан кийин бул жерден түшкөн каражат толугу менен кайрымдуулук иштерине жумшалат. Биздики бардыгы фонддун негизги багыты бул отчеттук негизде иш жасап атабыз да. Отчеттук негизде. Мисалы, бир айда бул кафеден мынча акча түштү. Ошо түшкөн каражат моундай иштерге жумшалды. Ал жумуштагы бүт видео, фото отчеттор менен. Анан ошол эле жерден тамак ичип аткан адамдарга дагы ошол экран коюп атабыз, телевизор койдук. Өздөрү да келип тамактанып атып, ошо түшкөн каражат толугу ушундай иштерге жумшалып атканын өзү көрүп дагы мындай бир жакшы бир жолдорду камтыйлычы деп атабыз да, Кудай. Ошол эле учурда ошол тамактангандан келген адам ошо өзүнүн кайрымдуулугун салымын кошуп кетсе деле болот, туурабы? Болот. Бул ашкананы алып эле иштетпесен, ошол бир жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам берүүнүн артында дагы бир кандайдыр бир жардамдар болот да, майып адамдардын үй бүлөлөрүнө жумуш менен камсыз болуп, Бул жерден ушул биз коомчулукта ушул нерсени биз баягы жайылтуунун аракетин ойлоп атабыз да, баягы муктаждыкты ушул жолдордо бир үлгү болсо экен чагылдырып. Мисалы, көпчүлүктөр айтат аякылдуу, аябай бир акылдуу сөздөрдү. Оң кол бергенди сол кол билбесин. Силер жакшылык кылсаңар бекитип эле кылып койбойсуңар. Ага биздин деле акылыбыз жетет. Бекитип деле кылып койсок болот. Бирок бекитейил десек, көчөдө канчалаган энелер ачык эле ыйлап жүрөт. Аны ким бекитет? Эгер ага биздин бүгүнкү күндө өйдө жак, ылдый жак биз бүгүнкү күндө ага чара колдонбосок, же болбосо анын айланасында биз ой жүгүртпөсөк,
Ошон үчүн ушул бүгүнкү күндө ушул жаштарды мен өзүмдөн улууларга акыл деле үйрөтө албайм. Болгону өзүмдөн кийинки жаш муунга ушул жолдо бир кеңеш катары айтып, же болбосо үлгү катарында бир жол салуу. Ошондой бир иштерди изденүү да. Мисалы, мен мамлекет үчүн эмне кылдым эмес, мамлекет үчүн мен эмне кыла алдым, элим үчүн эмне кылып атам, аркамда жакшы иис калса экен деген түшүнүктө биз жашасак коом, ошондо бизде баягы ар бир кыргыздын ата уулу, жигити, уул кызы мекени үчүн деп кандайдыр бир деңгээлде салым кошсо биз бат эле өнүгөбүз, өсөбүз деген ушундай чакырыктар да. Анан жанагы кафеден түшкөн дагы акча сиз айткандай ошондой кайрымдуулукка жумшалат. Жумуш менен да камсыздоо. Ошо менен эле улай биз бүгүнкү күндө чач тарач ачып атабыз. Чач тарач дагы ушундай. Мисалы, биринчи топто, экинчи топто майыптыгы менен келген энелердин чачын бекер кыскартат. Бекер кызмат. Ошондой майып жарандардын алар дагы чачын кыскарткысы келет, бирок аларда акча жок болуп атат. Алар да жакшы жашагысы келет, бирок алар ага жете албай атат. Алсыз болуп турат, бирок алсыз адамга пайгамбарыбыздын хадистери бар. Алсыздын жанында болгула депчи, баягы жетимдин башынан сылагыла, жесирдин курсагын тойгузгула деген. Бүгүнкү күндө ар бирибиз өзүбүзгө эле суроо берсек, жооп алып алабыз да. Мен ошол ишти кылып атамбы же кылган жокмунбу деген суроо. Анан ошон үчүн Кудай буйрса бул чач тараштагы ошол 3 ай окутуп, ошол үй бүлөнүн кызын, мына сен ушул жерге кел. Мына үйүңдө апаң ооруп жатат экен. Карындашым, сен жанагындай жаман жолго барба. Ыплаз иштерди кылба. Сен андан көрөк мээнет кылсаң болот. Анан алар айтат да, мен каяка иштейм, мени жумуш албай атат. Кел, сени биз жумушка алабыз. Мынакей жумушуң. Чач тарачка киргизип койсок, таза жумуш, жашнакай алып, мисалы, ошондой документ менен келген энелеркин бекер кыскартып коет. Мындай келгендеркин акысына эле чачын кыскартып берет, акчасына. Бирок ошо түшкөн акча кайра эле биздин максатыбыз ал жерден ача коюп эле аябай акча табуунун эмес. Биз жөн гана бирдекени создавать этип жумушту, ошондо жумуш менен камсыздоо болсо, биздин канчалаган карындаштарыбыз көчөдө жанагындай бир кыйынчылыктан бир алысыраак болот деген үмүттө ушул иштерди жасалып атат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, карапайым калк арасында кайрымдуулук туурасында кеп сөз кылып атабыз. Бул талкууга сиз да катышсаңыз болот. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, анда шаарыбыздын коду 0312, телефон номери 56 номерине чалып, суроолоруңузду берсеңиз же калп тилектериңиз болсо кошулуп кетсеңиз болот. Жылдыз эжеке, өткөн көрсөтүүлөрүбүздүн биринде жөлөк пул маселеси боюнча тема талкууга чакырган элек, бирок ал учурда сизге сөз тийбей калды. Ошон үчүн дагы бир жолу сизди чакырганга туура келди. Айтсаңыз, деги эле ушул сиз дагы ушул кайрымдуулук иштери боюнча алектенип келесиз. Сиздердин учурдагы эмгегиңиздер кандай болуп атат, иш аракеттериңиз, пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин бул эне тынчылык кайрымдуулук уюм болсо, уже 7-8 жылдын чамасы болду. Ушу жаланган ушу кайрымдуулук иштерди кылып келе жатам. Көбүнчө бул мен ишти кылган себебим ушу майыптарга кылгым келет. Бул майыптарга эми бул өкмөт жагынан деле жардам берилет, бардык жагынан, коляска жагынан, протез жактарынан 3000 сомдук жанакындай эмелери бар, пенсиялары бар. Бирок бул 3000 сомду алып турган күндө дагы бул майыптардын биз өксүгүн толтура албайт экенбиз да. Булардын эч кандай өксүгү ордуна келбейт экен да. Эми буларды карап, ар бир майыптын бул өздөрүнчө деңгээли бар да, ар бир эмеде өздөрү бөлүнөт да, өзү негизи. Анан жанакы Азамат айтып кеткендей, биз 2016 жылы ушу Алмаз Сарсеновичке кайрылганбыз да, өзү негизи ушул майып балдардын энелери даже ошо чач тарачка бара албайт экен. Буларчы, булар ушу жалаң майып балдар менен алек болуп атып, булар чач тарачка дагы бара албайт экен. Өзү биздин эми бул азыркы мезгилде бул биздин эне тынчылык уюм болсо, бул жалаң ушу жаны конуштарда ишти көп жылдан бери көрсөтөбүз. Ошол эле боюнча биз азыркы убакта ушул биз деле ушу сооп иштеп эле ушул сооп иштеп, ушу сооп иш кылалы деген эле үмүт менен ушул ишти кылып жатабыз да өзү. Эми кайрымдуулук азыркы убакта бул 2017-2016 аягы уже кайрымдуулук болуп келатат. Азыр көптөр түшүнүп калды, кайрымдуулук кылалы, кайрымдуулук иштерди кылалы деп ушул иштер боюнча азыркы убакта жүрүп келатат. Анан биздин дагы ушу майыптардын энесинин көп эле мындай көйгөйлөрү бар да. Иштебейт. Булар кандай ошо жөлөк бул пенсия алган күндө деле калган балдарын ала албай атат да.
бул ошол эки эмени. Көбүнчө учурда болсо мындай болуп атат да, биздин ушул эле жаңы конуштарда болсо пропискасы жок, бирок ошол учурда майып баласы алат, а калган балдар ала албай калып атат да. Эмне себептен ала албай калып атат? Булар болсо пропискасы жок, городской прописка жок дейт. Ошол себеп менен ала албай калып атат да. Эми булардын үй жашоосун, турмушун көрсөң, эми бир мындай бир өтө жүрөгүң менен мындай жүрөк ооруй турган нерседе да жашагандар бар да. Өзү негизи баягы жүрөктү оорутуп, ушундай бир ушуларга дагы бир мындай бир эметким келет, кол сунуп ушуларга да бир жардам бергим келет. Ушуларга кандай болсо дагы жардам бергим келет көп нерселерине. Көп эле биздин айылда, биздин ошо жаңы конушта, Калыс Ордодо көп жылдан бери биз менен иштешип, мен менен иштешип келаткан айымдар көп нерсени түшүнүп эле калышты. Көбүнчө айымдар колдошот, мени колдошот, биздин фондду колдошот, эне тынчылык. Жакшы, эми ушул алдыга койгон дагы көп эле максаттарыбыз бар болуп атат. Анан биздин дагы биз бир чогулуп ушул майыптардын энелери, жалгыз бой энелер, мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр, биз мындай бир ойго келгенбиз да. Ушу пенсиядан да тышкары өзүбүзгө да бир нерсени ойлоп чыкпайлыбы деген ой келген да. Ошол себеп менен биз 140 сомдон ушул ойду көтөрүп, жаңы жылдан бери келатабыз. Анан 140 сомубуз азыркы убакта 10 сомдон дагы көтөрүп, эми 150 сомдон болуп атат. Бир эле Калыс Ордо эмес, мына жерде Ак Жардыкын да коштук. Эми азыркы убакта бир 15-20дай болуп калдык. Эми ушунубуз дагы уланып кетсе, ушу жылдын аягында көрөлү деп атабыз. Ушу биздин ушу чогулткан акча каражат ушу жалаң эле ушу майыптарга же дагы бир нерсеге бир жарап кетсе экен деген ой менен муну жүрөк сезим аркылуу гана ишти кылып атабыз да ушул. Анан өткөнгө көрсөтүүлөрүбүздүн биринде ошол тиешелүү социалдык өнүктүрүү министрлигинен дагы өкүлдөрдү чакырган болчубуз, бирок алардын айтымына караганда такыр эле башкача жоопторду берет да. Мисалы үчүн сиз айтып жатпайсызбы азыр? Ошол жаңы конуштарга келип отурукташып калган элдердин көпчүлүк бөлүгүндө пропискасы жок болгондуктан, катталуу туурасында документтери жок болгондуктан, алар ошол жөлөк пул, сүйүнч пул деген сыяктуу ушундай бериле турган жардамдарды ала албай келет да. Бирок социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү келгенде такыр эле башкача маалыматтарды берди. Ошол жерге убактылуу жашап жаткан жеринен айыл өкмөтүнөн справкаларды алып келип, ошол жөлөк пул, жоксу сүйүнч пулдарды алса болот дейт да. Сиз ушуга макулсузбу? Учурда кандай абал азыр? Жок, биздин өзү негизи бул жаңы конуштарда, эми бардык эле жаңы конуштарда болсо керек. Бул министрлигинин айтуусу боюнча бул жөлөк пул эми бул ошо үй бүлөгө гана жардам болсун деген нерсе да. Бирок ошондой болсо дагы биздин ушу конуштарда өз көзүм менен көрүп, өз көзүм менен барып социалдык жактардан карап эметип атам да. Бизде пособие албагандар аябай көп. Бизде жетишпеген үй бүлөлөр аябай көп. Өзү. Эми азыркы убакта болсо сүйүнчүсүн алып, ушундай эме кылып атышса керек жакын арада. Мына жакын эле бул 1-2 күндө болуп калды. Казакстандан келген экен, качып келген экен келин. Азыр болсо 6-роддомдо жатат. Эми бул мен кантип алам сүйүнчү акчамды, же пропискам жок дейт, же жашай турганга жерим жок дейт да. Анан эми мен муну ушу кризис центр эжелерге сүйлөшүп ошол жака өткөрсөкпү деп атабыз да. Ошол азыркы убакта дагы ушундай кыйналган адамдар аябай көп. Биздин эле жаңы конуштарда аябай көп. Биздин эле жаңы конуштарда ушундай көп нерселер өтө бул маселени туудурат да өзү негизи. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Угуп жатабыз сизди. Токтогулдан чалып аткам. Токтогулдан. Жакшы. Токтогулдан чалып атам. Арыкпай адыл, ошо балдыз бир кайнагы бар да, кароосуз, анан атасы жок, энеси жок. Тамдары окшо эле бир түшөйүн деп калды да, анан ошого жардам эме кылса болобу депчи. Биз жардам берип атабыз, бир биздикилер өзүбүз окутуп өзүбүздө да мындай кашыгы жок да. Өкмөттөн нерштен экинчи группада инвалид. Ошол. Чоң рахмат. Азамат мырза.
мына ушундай бүгүнкү күндө биздин коомчулугубузда азыр эле айтып өткөндөгүдөй сөз болуп аткандагыдай негедир коомчулугубузда ушундай муктаждуу адамдардын кайрылуусу өтө көп болот. Мисалы биздин фондко бир күндө 30га жакын, 30дан ашык кайрылуу келип түшөт. Күн сайын. Күн сайын, күнүнө. Анан эми бунун кайрылуулардын баарына эле жардам бергим келип атат. Жан дилимден, ушунчалык чын жүрөгүмдөн барып, ошол кыйналып турган адамдын батасын алып, биздин максатыбыз эми ал адамдарга жүзүнө жылмайы тартуулоо. Ушундай жакшы кылып, бир келген бул конок дүйнөдө бир жылмаюу тартуулап, баары адамдык бийик сапат менен ушундай иштер жасоодо. Анан ушуга биз бүгүнкү күндө жетише албай келебиз. Баарына эле жардам бергибиз келип атат, бирок жетишүү кыйынга туруп атат. Анан ошол себептен бүгүнкү иш аракеттер жүрүп атат да, мындай. Бул маселени чоңойтуш керек экен. Эгерде биздин азыр миллиондогон акчабыз болсо, биз убакыт саатында ушул нерселерди чечет элек маселени. Анан ошон үчүн жана кыргыздын макалы бекер эмес экен да, баягы акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей дейт. Эми биздин акчабыз жок болсо дагы Кудай буюрса алдыга бекем чоң максаттарды койдук. Ошол максаттарды коюп атабыз, ушул маселе чечүү боюнча. Кудай буюрса. Жакшы. Анан айтсаңыз, акыркы мезгилде кайрымдуулук фонду, мисалы үчүн Эне тынччылыгы, дагы бир башка кайрымдуулук фондордун тизмеги аябай эле көбөйүп кетти. Козу карындай эле бир кайрымдуулук фонддор ачылып жатат. Дагы бир ачсакпы деген идеялар пайда болуп жатат кээ бир адамдарда. Бул эмненин себебинен, балким ошол муктаждыктын себебинен келип чыгып атабы, эмнеден келип чыгып атат? Кайрымдуулук фондордун ачылышынын көптүгү. Буга жооп менин жеке түшүнүгүм боюнча. Мен өзүмө салыштырмалуу, мен деле бул фондду ачуу деле мен оюмда жок нерсе эле да. Анан мен деле өзүм жеке ишкерчилик менен алектенем. Көптөр сурайт, өзүңөр эмне жумуш менен, же ушул фонддон түшкөн акча менен жашайсыңарбы деген да суроолор бар да. Же болбосо ушул фонддун аркасы менен оокат кыласыңарбы дейт. Ушундай сыяктуу мен ушул жерден жооп берет элем да. Мен ушундай суроолор биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жеке деле кылган иш аракеттерибиз бар. Өзүбүздүн кичинекей чакан тамчылап келчү булактарыбыз бар. Кудайга шүгүр эл арасындабыз. Бирок кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток экендигине мен ушунчалык Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтам. Бүгүнкү күндө ушул барып алып өзүбүз көрүп жүрөбүз бүгүнкү күндө. Жанынан барып, миң укканча бир көр дейт. Мен ушул өзүмдөгү нерсе, ушул эми жаратылышымда ушундай, көзүм менен көрмөйбүм, көп нерсеге ишене бербейм. Анан барып көзүң менен көрсөң, чындыгында жүрөк ыйлай тургандай кайрылуулар көп. Анан ошол себептен күнүнө кайрылат, күнүнө бара албасак да 2-3 күндө бир бар акыбал сурайбыз. Эми ошол себептен бүгүнкү күндө кайрымдуулук фонддору көбөйүп атса керек. Ушундай муктаждыктын ыйлаган адамдын көз жашы көп болуп аткандыктан болсо керек деп ойлойм да. Буну кээ бирлер айрымдар ар кандай түшүнөт, коомчулукта 5 кол тең эмес экен. Айрым бир фонддор бар, акча кызыкчылыгын көздөгөн. Ошонун аркасынан акча табайын дегендер бар. Бул жок эмес, бар. Ошонун ичинде мисалы биз бир кандайдыр бир кызыкчылыктар бар. Же болбосо кээ бирлер сурайт, силер ушул иштерди жасап атып коомчулукка таанылып, атаңар чыгып, анан силер саясатка аралашайын деп атсаңарбы деген дагы суроолор бар. Бирок биз ушул нерселерден, ушул ойлордон алыспыз. Биздин негизги үмүт, ниетим, максатым жакшылык иш кылып алып, пайгамбарыбыздын хадисинде, Аллах Таала Куранда жазган ушул нерселерге таянып иш кылып, негизги максатыбыз Аллахтын ыраазылыгын табуу. Биз бүгүн кылып алып мактануудан, же болбосо бир нерсени кылып алып чыгып бир актануудан деле алыспыз. Биздин максатыбыз Кудай ыраазылыгын таап коелу. Жакшы кылган ишибиз менен аркабызда ийиз калса экен. Ушул бала тарбиялоодо деле ушул экен да. Ата эне бир нерселерди, балам сен муну кылба, арак ичпе, тамеки чекпе, апаны сыйла деген сыяктуудай сөздөр менен эле эмес. Биринчи биз ошону кылышыбыз керек экен. Атаны урматтап, ушундай жакасын таза кылып кармап, энени урматтап, ушинтип жасаган мамилебиз менен ийилип, жакшы алган батабыз менен балабыз көрүп эле атаны кандай даражада тарбиялаш керек эмес, сыйлаш керек экен, бала кандай тарбия алыш керек экен, ушул жолдон эле биз көрсөтсөк болот экен да. Анан ошол себептен буйруса эми ниет үмүттөр чоң, ушундай негизги багыттарыбыз ушул. Анан жогоруда биздин телегөрүүчү Токтогулду шаарчасынан телефон чалып, ошо үй бүлөдө 2 адам тең майып деп айтып атпайбы? Ушундай адамдардын тизмеги аябаганда эле көп деп. Күнүнө 30 адамдар кайрылып атат, Бирок ошол азыр бизге суроо берип, бизди көрүп жаткан ошол көрүүчү жардам балким болуп каларбы деген бир үмүт үзүлүп калбайбы? Аларга да бир кезек жетеби? Кезек биз Кудай буйрса ушул бүткүл Кыргызстан аймагын камтыганга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн күчүбүзгө, алыбыздын жетишинче жасап атабыз. Биз баягы алыбыз жетпесе деле, байке сиз бизди күтүп турсаңыз, биз сизге кыйратабыз. Сиз бизди эле күтүп турсаңыз, биз ушуну сизге алтын алып барып төшөп беребиз дегенден алыспыз. Кур убада бергенден алыспын мен жеке өзүм. Ушул фондда ушул негизди камтыганбыз. Анан жөн эле кур убадалар менен эмес, биз жыйынтыктуу иш менен.
бирөөнү үмүттөндүргөн өтө жаман нерсе. Бирөөнү үмүттөндүрүп күттүрүп койбойлу. Ошон үчүн мен ошол нерседен алысмын. Балким биз бүгүн убада берип алып, эртең өзүбүз жокпуз бул ааламда. Балким. Ошон үчүн биз алдын ала бир план коюудан дагы коркобуз. Ошол себептен биз ачык айтып эле иш кылайлы. Бирөөнү алдоодон алыспыз. Бирөөдөн бир аманатына кыянат кылуудан алыспыз. Аллах Таала бизди 24 саат бою көрүп турат, билип турат. Кайерден эмне кемчилик кетсек. Анан ошон үчүн бул кайрылган байкеге да айтар элем. Аллах Таала кандай бир дарт берген болсо берген дартына шифа берсин. Аллах Таала кандай сыноо берсе берген сыноосуна жеңилдик берсин. Бирок биз тараптан бүгүнкү күндө жардамдардын болуусу бекер магазин ачып койдук деп атпайлыбы? Ошол эле байке, азыр кайрылган байке Бишкек шаарында эгер тууган уругу болгон болсо, биздин дарек Бишкек шаары Тимура Фрунзе көчөсү менен Гагаринанын кесилишинде биздин дүкөнчөбүз бар. Жакшы жаңы этикеткасы менен кийимдер. Ошол тууганын жөнөтсө болот. Туугандарынчы келип, ошол жерден байкеге, эжеге ылайыктуу кийимдерди алып, бекер эле берилет. Алып алдырып алса болот. Ушундай жолдордо биз кызматтабыз. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен өзүңүз тааныштыра келсеңиз, кайсыл жактан телефон чалып жатасыз? Мен Мариям, бул Чүй областынан чалып атам. Кечиресиздер, мен суроом бар эле да сиздерге. Мен да ушул эки балам ушундай инвалид, с детства инвалид да. Ана балам надам үйдө окуйт. Анан кайрылбаган жака кайрылдым, ушундай жардам сурап, баягы үйдө балдар менен отурам да ушул кезде. Жолдошум болсо жалгыз иштейт. Анан ушу мугалимдер үйгө келет, баягы условия жок. Анан кышында да жуунуп албай баланы, эки балам кыйналат экен, кичинекейим болсо кыз кичинекей да. Анан мен ошо кандай кылсам болот? Мен ошо жок дегенде мен турак жай өнүктүрүү деген дагы бир фондко бардым эле, барсам алар айтты, эже мындай эме жабылып калды, бизде азыр деп айтты да. Бизде азыр жанагы эмне дейт, жанагы башкача диагноз менен ошолорго жардам берип атабыз деп ошентишти. Анан мен каяка кайрылсам болот, ошо сиздерден сурайын дедим да, кандай жардам алсам болот. Жок дегенде ошо кичинекей аспектер болсо дагы айына төлөсөм дагы ошо балдарыма мындай шарт түзүп бере аламбы деп суроо берейин дедим эле да сиздерге. Чоң рахмат. Мына ушундай сыяктуудай кайрылуу бүгүнкү күндө бизде келип чыгып атпайбы? Мисалы ипотекага үй алып бересиңерби? Биз иштеп атам дейт да, бир жерде иштеп атабыз дейт. Мисалы балам иштейт, өзүм иштейм дейт. Болгону биздин үстүбүздө үйүбүз жок дейт. Эми ушу жүрөк ойүткөн маселе ушул дейт. Квартплата төлөп атып чарчадык дейт. Эгер бизден силерге сунуш деп бизге сунуш беришет. Эгер ушул жолду деле камтып бергилечи деп аябай суранышат. Ыйлайт кээ бир энелерчи. Мисалы силерден биз жардам деле сурабайбыз. Болгону силердин бизге берген поддержкаңар ипотекага эле там алып берип койгулачы дейт. Ошол алып берип койсоңор биз силер төлөбөй эле коелу, биз өзүбүз эле төлөйт элек дейт. Мына азыр квартплата төлөп атабыз дейт 8000 сомдон. Ошонун үстүнө 2000 сомдон койсок биз ошо ипотеканы төгүп отуруп өзүбүздүн үй кылып алат элек деген жактар бар. Эми бул тууралуу ойлоно берсең ой көп өзүчү, кылайын десең иш көп. Бирок ага жетиш үчүн бизде өтө зор аракеттер керек болуп атат да. Анан ошон үчүн бул азыркы эженин деле суроосу ушу жана бизге кайрылып аткан кайрылуунун бири да, мисалычы. Бирок ушуга кайдыгер карап коюудан алыспыз. Баягы кыргыздын жигити катары ушул алсыз болуп турган биздин негизги фонддун максаты мындай болот да. Биз ортодо туруп алып, ылдый жакта турган мекендешти колунан эптеп тартып, өйдө жакта көкөлөп жүргөндөрдөн тартып ылдый ортого алып келип, сен биякта жүрөсүң, Кудайга шүгүр де, сен ылдый түш. Бияктагын тартып алайлы деп мындай теңдик менен жашоо сүрсөк деген ойду камтып кетип баратабыз бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Жыл сайын дагы бир суроо туулат ушул жерде. Мисалы үчүн эртең мына 8 март аялдардын эл аралык майрамы, ошол учурда байланып сизди дагы куттуктап кетебиз майрамыңыз менен. Эми айтсаңыз, деги эле кээ бир үйлөрдө мына ушундай стол жакшынакай жасалып, ушул майрамды энелерин куттуктап, апаларын куттуктап, деги эле ушул майрамды шаңды тоскон үй бүлөлөр да бар. Бирок ошол эле учурда бул майрамды бир жөнөкөй бир катыган нам менен өткөргөн үй бүлөлөр да бар да. Буну менен эмнени айткым келет? Бул менен дегенде ушундай сөздөр бар. Жөлөк пулду жанагындай колунда бар адамдар дагы алып жатат. Бирок бирдемке деп айтса эле жанагы келген текшерүүчүлөр эмне десе эле доходуң ашып кетет деп атпайбы? Кирешиң көбөйүп кеткен. Ошондуктан жөлөк пул берилбейт. Же болбосо холодильник бар, телевизоруң бар деп дагы бир шылтоолорду айтышат да. А сиздин оюңуз боюнча бул кандай болуп атат азыр? Кимдер алып атат ушул жөлөк пулду? Сиздин
кайрылгандардан? Мен оюм боюнча эми көзмө көз көрүп эле жатабыз да. Азыркы учурда күйөөсү дагы бар, аялы дагы бар, балдары да бар. Семьясы аябай жакшы, коросунда бардыгы бар, алдында машинасы бар. Ошолор деле алып атат. Эми ошонун буяк четин карасаң, ошолор балдары да майда, күйөөсү да иштебейт, өзү да иштебейт. Бир жашайт, өтө бир мындай муктаждыкта жашайт да. Алар болсо ала албайт. Эмне себептен? Пропискасы жок. Ала албайт. Ошол семья ошол боюнча эле жашап атат. Эч кандай өзгөрүү жок бизде. Эми биз бул эртеңки бардык эле айымдардын келе жаткан майрамы эмеспи, 8 март. Эми ушул биз дагы эртеңкини бир саат 3-4 чамасында уюштуруп атабыз да. Ушу жалаң жетишпеген бир энелер келип бир чайыбыз болсо да, тамагыбыз болсо да ичип кетсинчи деп. Ушундай бир уюштуруп, ушундай эме кылып атабыз. Эми бул биздин жаңы конуштарда, бардык эле конуштарда болсо керек. Биздин бир эле Калсоордо эмес. Конуштарда эми карасаңар көп эле пособие ала албайт. Эмне себеп менен ала албайт? Же пропискасы жок, бул шаардын учету жок. Кыргызчасын айтканда. Ошол себеп менен ала албай жатышат. Кээ бирөөлөр бар, аялынын пропискасы бар, күйөөсүнүкү жок. Бизде ошондой көп туулуп атат да. Бул эми бүтпөгөн бул нерсе да, бул эртең кыла кылам десе, ошол жерине барса, ошол айымдыкы бүтпөйт. Ошо жазап бере албайт. Айылыңа баргының, же болсо дагы бир жериңе баргының деп көп бир тапшырмаларды айтып атышпайбы? Бул ошо нерсе менен бул көбүнчө биздин бул муктаждыктарда жашаган үй бүлөлөр ала албай жаткан ошол себеп да. Ошол эле учурда дагы бир суроо жаралат да. Акыркы мезгилде биз акыркы келген маалыматтарга таянып айта турган болсок, Кыргызстан боюнча сүйүнчү пул алган адамдар, алган аялдардын саны, энелердин саны бүгүнкү күндө 30 адамга араң жетиптир. 30 адамга араң жетиптир деген кабар келди. Эми сиздин оюңуз боюнча азыр сизге да ошол сүйүнчү пул боюнча маселе бир жаралып бир кайрылгандар болдубу? Ала албай жатам, эмне кылышым керек, бир кеңешиңизди бере аласызбы дегендер? Болду, мындайлар болду. Жакын арада эле ушул жанакы азыркы эмеде жаткан, больницада жаткан жаңы эле көз жарды салкын деген. Ошол дагы уже күнүнгүсүн чалат да, мен сүйүнчү акчасын алсам болобу? Бирөө эмемди жазап беришти дейт. Баланын кызымдын митиркесин жазып даярдап беришти дейт. Бирок мен кандай кылып сүйүнчүмдү алам? Ошо сүйүнчүмдү алып же Казакстанга кетемби, же дагы бир жанакы эмеге квартирага жашап же ошонусуна бир ай төлөп жашай аламбы дегендер болду да. Бизде көп эле болду. Бирок эмне себеп менен дагы эле ошол убакта эмеси жок, деги каттоодо учету жок. Ошол себеп менен деле ала албай калып атышат да. Чоң рахмат. Азамат мырза, акыркы мезгилде мына ошол жардам муктаж адамдардын көпчүлүк бөлүгүнө болбосо дагы бир кандайдыр бир эсептелүү адамдарга үй маселеси чечилип жатат да, ушул боюнча айтып берип кетсеңиз. Кимдер үйлүү болду? Бүгүнкү күндө бизден ошол бул сүйүнүштү кубануу менен, сүйүнүү менен Кудай буйрса баягы жакшы иш кылып алып, ошодон сыймыктанып, ошо менен баягы жан дүйнөңдө бир жакшы бир дем күч экен. Биз бүгүнкү күндө Кудайга чек шүгүрлөр болсун, биз ушул энелерибизди турак жай менен камсыздоо айткандагыдай, ушул азыр энелерибиз, 7 энебиз өз үйүндө жашап жатат. Бул ар бир областтарда, ар кайсы областтарда жайгашкан, Бишкек шаарында. Эми ал энелер деле алгачкы кайрылганда аябай ыйлап кайрылышкан. Азамат, балам, айланайын, ушундай акыбалым, ушундай, момундай, каяка барарымды билбейм, карачы менин акыбалым дегенде, акыбалын көрсөңүз, муну эжекем айтып аткандагыдай, эркек болсоң деле көзүнөн жаш айланат. Мисалы жүрөгүң ыйлайт да, жүрөгү ыйлайт. Анан ошол нерсени карап коюп алып эле, бул Муктаж Турбай апабыз деп 2 кило конфетин алып келип коюп, кум шекерин алып келип, кант май чайын алып келдим деп кетип калуудан деле жүрөк чыдабайт. Ал нерсе менен маселе чечилбейт. Ошон үчүн биздин фондту мен ар дайым айтам да, бул нерсени ар дайым айтам. Биз фондту ошо негиздегенде деле ошол негизги багытыбызды турак жай кылганбыз. Негизги багытыбыз биздики тандоо жолубуз турак жай. Биз мисалы продуктуну бүгүн алып барсак эртең түгөнүп калат. Кийимди бүгүн алып барсак бир айдан жыртылып калат. Бирок бул менен биз маселе чече албайбыз. Бирок маселе чечиш үчүн биз эмне кылыш керек? Чечкиндүү кадамдарды жасаш керек болуп атат. Чечкиндүү кадам бул турак жай экен. Бүгүн биз үйдүн салып берип койсок, жана айтып аткан квартплатага кетирген акчасына продукт алып деп. Ушинтип мына бүгүнкү күндө
энелер өз үйүндө жашап жатат. Мына азыркы күндө мына кече күнү эле телефон чалуулар болуп атат. Азамат байке, сиздер ушул кайрымдуулук менен алектенип келесиздер го, биздин азыр коңшубуз дейт. Эч кимиси жок, роддомдо ушу боюнда болуп төрөп, күйөөсү таштап кеткен, күйөөсү кайтыш болуп калган, же болбосо ушундай бир случайны айтат. Роддомдо жатат, азыр ким чыгарып келер, эч ким чыгарып кете турган эч кимиси жок дейт. Бул Кыргызстанда азыр болуп атат бизде. Ошондой эле бир энебизди азыр мына кече жакында чогуу барып үйгө киргиздик. Ал энебиздин деле кайрылуусу жүрөгү оорутарлык. Мисалы, жалгыз баласы бар. Күйөөсү каза болуп калган, жалгыз баласы бар, адагы ичкиликке берилип, эми бөпөлөп баккан баласы эми жашоодо жаңылыштык менен ал арак ичип туура эмес жолдорго кетип калып, бүгүнкү күндө эне больницага да көрүнө албайт. Ошол отурат. Анан бизди чакырды, биз бардык, кайдыгер карабастан ушу колубузга, кучагыбызга алып бүгүнкү күндө калкалаунун аракетиндебиз да. Биз 10дон ашык бир энелерибиз бар, камтып ушул иш алып бараткан. Ошол энебизди дагы больницага алып барып жаткызып, эметсек анан туугандары да отказ берди ушу алып кетүүдөнчү. Анан врачтар сүйлөшүп, каяка алып барарыбызды билбей, анан карылар үйүнө алып барып өткүзгүлө дейт. Эми ошол татынакай энени кантип биз көтөрүп барып алып, мен өзүмдүн эми Кудай мындайды башка салбасын. Бирок өз энесин деле алып барып тапшырып аткандар жок эмес экен, бүгүнкү күндө бар экен. Бирок өз энем болбосо дагы ошол кыргыздын энесин мен ошол көтөрүп алып карылар үйүнө алып барган мен үчүн намусум чыдабайт. Анан ошон үчүн ал больницадан алып биз атайын жана 1,5 жылга 2 жылга турак жай берип атпайбы? Ошол жака алып барып камтып, бүгүнкү күндө карылар үй жок эле, биз өзүбүздүн кучагыбызга алып, жашынакай кылып бүгүнкү күндө сүйүүнү менен ошол энекебиз да жашап атат да. Ошон үчүн мен убакыттан пайдаланып айтар элем, урматтуу мекендеш, урматтуу бир туугандар. Биз 3 күндүк жашоодобуз. Кимибиз канча жашайбыз Кудай билет. Акчаны үйүп жыйсак дагы, кандай деңгээлде жашасак дагы, ким болсок ал болойлу. Профессор болобу, доктор болобу, ким болсок дагы Кудайдын алдында биз жөнөкөй бир инсанбыз. Бүгүнкү жыйган байлыгыбыз эртең аркабызда калат. Ошон үчүн ушундай энелерди көз жашын төкпөй жашаганга чакырык кылат элем мен өзүм. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен алгач өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жактан телефон чалып жатканыңызды айта кетсеңиз. Жарык болсун, кечиресиңер, эжени куттуктап кетейин дедим эле 8-март майрамы менен. Анан ошо силерге кайрылган себебим, менин 3 неберем бар. Энеси, атасы камалып кеткен. Өзүм 2-чи группадагы майыпмын. Анан өзүмдө мурдагы рак болуп ооруган 20% печени калыптыр. Ошол дарыланганга 20 000 сом жетпей атат. Рыбачыдан турат. Мен өзүм көп кишилерге жардам кылам. Сокур киши бар, аны индомдон куулап чыгышып, ал үй жайы жок, бирөөлөрдүн үйүндө баш калкалап жүрөт. Анан соцразвитияга барып пособие алайын десем, сага уруксат эмес, эн атасы керек дейт. А балдары келиндин атынан оформлено болуп калган. Ушу данный күндө ушу кантип пособие оформить берем. Анан могу рак болгон келинге мен кандай жардам кыла алам? Или жардам бересиздерби? Өзүм үй жайым жок, могу кантта Семзаводдун общежитияларынын биринде турам. Үй документально оформлен эмес. Ошого жооп берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Мен ошонусуна жооп берейинчи. Бизде эже азыркы убакта ошо рыбачыда болсоңуз, ошол жерде Төлөбек деген кайрымдуулук фонд иштеткен бала бар. Ошол эки менен байланышым керек экен. Анан жанакы пособие чыгарта албайм деп атпайсызбы? Ошонузга жардам беребиз. Балыкчыдан болсо. Чоң рахмат. Азамат мырза, акыркы мезгилде мына өзүбүз дагы көрүп билип угуп жүрөбүз да, чет өлкөдөн келген мекендештердин жардамы дагы эбегейсиз чоң деп айтсак жаңылыштык болбос да. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, чет өлкөдөн кандай жардамдар келип атат, эмнелер берилип атат, эмнелер берилбей жатат деген мааниде. Бул жолдо биз бүгүнкү күндө мен өтө терең ыраазычылык менен айтам. Чет жакта иштеген мекендештерге Аллах ыраазы болгон болсун, анткени себеби биздин Кайрымдуу бол фондунун завод фабрикабыз деле жок. Башка бир акчаны агызып киргизе турган башка бир эч нерсебиз жок. Болгону биздин бар байлыгыбыз элибиз, мекендешибиз деген эле чакырык. Анан биз ушул негизде баягы чет жакта болсо дагы ошол өздөрү мекенден алыс, бирок жакындан колдоо көрсөтүп аткан бул мекендештерибиз. Ошол мигрант болуп четте жүргөн бир туугандарыбыз. Ошол бир туугандарыбыздын мээнети менен тапкан акчасын эч жака жегиштирбестен, эч жака бир кыянат кылдырбастан өз дарегине жеткизгендигибиздин жыйынтыгы 7 үй болду. Андан 7 үй салынып бүттү. Ошонун баары
чет жакта иштеген, биздин мекенибизде иштеген мекендештерибиздин салымы өтө зор. Андан тышкары акчалай эле жардамдар, андан тышкары бүгүнкү күндө кийимдер жөнөтүлүп атат. Кореядан жөнөтүлүп атат, мисалы Россиядан, Сургуттан келди өткөндө, да Казакстандан келди, Астанадан келди, мына ушундай сыяктуу чет жакта иштешип өздөрүнүн эле баягы оокатын кыла бербестен кол сунуулар болуп атат. Анан көптөр сурайт, баягы бул азамат кайрымдуулукту силер эмне себептен кылып атасыңар деген сыяктуучу, же болбосо элдин баары эле кайрымдуу болуп кетти го деген сыяктуудай ушундай суроолор бар. Бирок ушуга мен ойлойм да өзү. Мына азыр эже да ушул сөздү угуп атканда кейип отурат. Биз да кейип атабыз да мындай жүрөктөн. А муну укпай эле коюп башкалар сыяктуу жүрөгүбүз бир катуу болсо, кайдыгер карап коюп отура берелик. Анан ушуга кайдыгер каралбайт экенбиз да, анан ошол себептен ушундай бир керегине жарап калсак экен деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Анан ошол мисалы үчүн чет жактардан келип жаткан жардамдарды кантип бересиздер? Ал жактан кандай кийим кечелер жөнөтүп жибереби же болбосо ал жактан сиздерди чакырабы? Кайрымдуулук фондун. Бизде ошо чакырууларда болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо чет өлкөгө көбүрөөк чыгып, ошол мигранттар менен сүйлөшүп, анткени багы миң укканча бир көр деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн кеңешип кескени бармак оорубайт дейт. Ага иниси акылдашып иш кылган дейт. Мисалы ушундай сөздөргө таянып, ушул негизде дин исламдын негизинде мисалы чет жактарга чыгып биз кеңешип атабыз. Канткенде биз маселе чече алабыз. Эгерде биз силерге акча салсак, силер кандайча жол менен бересиңер деген суроолор бар. Бул жолдо биз жетеби, жетпейби? Силер кандай кепилдик бересиңер деген сүйлөшүүлөр. Суроо жооптор болот ал жерде. Анан биз айтабыз өзүбүздүкүн. Эгерде бүгүнкү күндө ушу багыты ушул, мисалы Америкадан келип атат, бизге акча салат, мисалы бир мекендешибиз $50 салат. Мисалы Германиядан бирөө ай сайын 10 евродон салып турат, мисалы айына кошкон салымым болсун дейт. Жөнөкөй бир кыргыздын кичинекей кызы. Ошондойлорду видео отчет менен салышат аяктан бизге. Биз видеого тартып туруп, видео отчет кылып жөнөтүп коебуз. Кийимдерди салышат. Биз эч кимге коротпостон жаштан калып туруп алып барып чыныгы муктаж адамдарга тапшырып, аманатка кыянат кылдырбайбыз. Биз Кудайдан коркобуз деп тапшырып берип, видеосун жөнөтүп коебуз. Бул видео жөнөткөнүбүздүн да максаты бул актануу эмес, болгону ишенимди бекемдөө, курчутуу. Дагы да алдыда көп иштерибиз бар, дагы алдыда биздин максаттарыбыз бар. Ошону биз биргеликте жетишибиз керек ошого. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алла саламатсызбы? Алла саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүм ошо Бишкек шаарында эле чалып аттым эле, Алтын Казык конушунда жашайм да. Без документ, без решение жерде жашайм. Өзүм жолдошум жок, 6 балам бар. Жолдошум каза болуп калган. Балдарыма таптакыр пособие албайм. Өзүм пропискам Атбаш районунда да. Жолдошум кеминдик болчу. Анан аяктан учетко чыгып келип, бияка отурган эмесмин. Балдарыма пособие алайын десем, бияктан эмебиз жок, документибиз жок, эчтекебиз жок, ала албайм. Анан Атбаш районуна барсам, бар жашаган жериңен чыгар деп чыгарышпай койгон да. Ашу пособие боюнча кайрылайын дегем да, 6 баламды ошо жолдошум жок эле багып келем. 3 жыл болду, 3,5 жыл болду жолдошум каза болгонуна. Чоң рахмат. Ошо эжеге кайрылсамбы дегем. Чоң рахмат. Бул боюнча баса белип кетүүчү жагдай бар, андан сиз жооп берсеңиз. Бул ушундай суроолор болушун биз күткөнбүз. Атайын биз социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлүнө телефон чалып кайрылганбыз, чакырык кылганбыз, бирок эч кандай жооп болгон жок да. Атайын ошондой суроолорго жооп берүү максатында. Сиз кандай жооп берет элеңиз ушуга? Эмне кылыш керек? Мен жооп берет элем, бул эмеге барыш керек, соц тармагына барып, анын начальнигине кирип кайрылып көрүш керек. А эгерде такыр болбойт десе, пропискага болбойт десе, анда бизде шаардык дагы бар. Шаардыкка барыш керек. Дагы мен дагы кошумчалап кетем. Эгерде такыр эле анда өткөндө биз социалдык өнүктүрүү министрлик тармагынан дагы ушундай ишенимдер көрсөтүлгөн, берилген сөздөр да айтылганда, ошол жерди жашаган убактылуу жанагындай справкаларды алып туруп бизге келип кайрылса болот дегенде. Эгер анда да ишке ашпаса, биз сөзсүз турда анда биздин телеканал аркылуу же болбосо мен дагы ишендирип кетем, эл билсин программасына келип кайрылсаңыздар дагы биз ошол жардам бергенге даярбыз, урматтуу телекөрүүчү. Программабызды улантып беребиз. Карапайым калкка кайрымдуулук кандай жардам берилип жатат деген теманын алкагында урматтуу телекөрүүчүлөр сөз кылып жатабыз. Сиз дагы бул талкууга кошулсаңыз болот. Тиешелүү суроолор болсо 56 56 72 телефон номерине чалып, өзүңүзгө кызыктуу суроолорду алсаңыздар болот. Азамат мырза, майып аял менен 3 балалуу эненин абалы жөнүндө айтып кетсеңиз, жаңы үйгө кирген туурасында биз кабардар болгонбуз да. Эми арабам өлбөсүн,
Өгүзүм өлбөсүн, арабасы сынбасын дегенге чейин кээ бир адамдар бар да, мындай эки бир үй, ошол үй бүлөнү киргизгенден кийин ошол үйдө бир бактылуу жашап кете алат деген бир көзүңүз жетеби ошол максатка? Мына бүгүнкү күндө ошол ошо мекендешибиздин мисалы мына карындашыбыздын 3 баласы бар. Бүгүнкү күндө мектепке киргизүү маселе болуп атат. Баласы мектепке киргизүү. Жаңы конушка көчтү, бирок мектепке киргизүү маселе жаралып Мектепке атат. киргизүү маселе жаралып атат да. Анткени биз алып барып жайгаштырган үйдүн жанында эле мектеп бар экен. Мектепке барсак, ал мектептин директоруна барып сүйлөштүк. Сүйлөшсөк, ал мектептин директору ала албагандыгын билдирди. Анткени себеби бул мектепке балдардын уже толуп калган, биз алуу мүмкүн эмес. Эми анын баласын каяка алып барарыбызды билбейбиз. Эгерде аны башка жака мектепке алып барып жайгаштырып койсок деле болот балким, бирок анын ага чамасы жетпейт. Анан ушундай жерлерде мен билбейт экенмин, аны маселени башка дагы бир карап чечпесе, ушундай жагдайлар бар да, мисалы биягын чечсе бир экинчиси чечилбеген көйгөйлүү маселелер бар. Анан бул тармакта уже улам эми көрө көсөм болосуң, сүйлөй чечен болосуң дейт. Анан ушуну көрө улам изденүүлөр кеңейип баратат. Эми ушуну дагы бир растап Кудай буйрса. Анан үй бүлө азыр бүгүнкү күндө өтө сүйүнүч менен жашап атат. Мисалы берки энекебиз менен аны экөөнү бир үйгө камтыдык да. Тигил энебиз баса албайт. Бүгүнкү күндө дарылангандыктан ошол кичине басып кичине кадамдап атат. Эми биз сүйүнүшүбүз керек басып жүргөнүбүзгө. Энекебиз 2 кадам шилтеп койгонго аябай кубанычта. Сүйүнүп атат. Анан ал болсо өзүнүн энесиндей көрүп төрүндө отурат, балдарын карап, өз эшикке чыгып кетсе, карагым бар үйдө. Мына ушундай ынтымак менен. Бир ынтымакта бир үй. Жакшы, азыр Кудайга чек шүгүр жакшы. Анан продуктларын, керектүү нерселерин баарын алып барып бергенбиз. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Чоң рахмат, бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт, Алла саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыңар? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыңар? Саламатчылык. Угуп жатабыз, сизди сурооңуз болсо берсеңиз болот. Суроо мындай, Азамат Байматовго берейин деп атам да. Мисалы жана силер айтып атпайсыңарбы, аябай ушундай начар үй бүлөлөр аябай көп болуп атат, анан балдары инвалидтер көп, анан жетишпей жатабыз депчи. Мен ой мындай да, ошолорду мындай кайсы жактан келишти, действительно айылдан келсе үйлөрү барбы, баягы союз таркаганда үлүш алышкан үлүштөрү барбы, жокпу, анан баары тең кайрымдуулук бар экен деп эле кайрылып келип атышабы, мына ушул жактан текшере аласыңарбы? Чоң рахмат. Ал жагын сөзсүз текшеребиз. Ал жагын аябай карап, бүгүнкү күндө иликтеп карап алса, бүгүнкү күндө мындай жалган деле кайрылуулар көп да. Мисалы бүгүнкү күндө бизде кайрылганда кээ бир ушундай случайлар бар. Күйөөм кайтып болуп калган деп келет. Мен күйөөм кайтып болуп калган, мен ушунчалык кыйналып атам, мен минтип атам деп келет. А карап келсең күйөө кайтып болгон эмес. Анткени кыска ойлор менен ойлонгон учурларыбыз бар. Анткени эми күйөөңүз кайтып болгон болсо, ошол кара кагаздын алып келишиңиз керек. Балдардын атасы жок деген документтерин алып келишиңиз керек. Ошол тиркелет бүттүгү каралат деп. Анан бизде бүгүнкү күндө ушундай муктаждыктагы энелер бир туугандары жок, жанагындай аянычтуу бала чакасы жок болуп, же болбосо бар болсо да жанагындай бир майыптыгы боюнча өтө аянычтуу оор, баягы өтө оор акыбалдагы үй бүлөлөр камтылган да. Анан биз кээ бир келгендерге түшүндүрүп айтып атабыз. Мына сиз караңызчы, бунун жанында сизде Кудайга шүгүр экен, ушуга шүгүр дейли. Сиздин жаныңызда, биздин жаныбызда бул энебиз өтө аянычтуу экен деп ушундай анализ сөзсүз болот. Бул эжекеге жооп. Биз жөн эле келген кишилердин баарын эле камтып эле анан эле иши баштабайбыз. Сөзсүз түрдө анализдеп, анан карап чыгып анан анын үй бүлөлүк шарты, кайсыл жерде жашаганда турасында. Бул эженин айтымына караганда азыр ошол айылдан көпчүлүк адамдар келип, ал жакта үйлөрү бар, жашоо жайы жакшы, шаарга келип алып эле шартындагы бир үйлүү болууну каалап, самап же болбосо. Эми бул жерде дагы бир ушундай жагдай пайда болот да. Ал үйдү шаардан самап келгени менен мынакей сага деп үй бере салбайсыңар да, туурабы? Андай шыр бере сала тургандай даражага бүгүнкү күндө жете элекпиз. Кудай буйрса жеткенге аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Жылы эже, айтсаңыз, кайрымдуулуктун түбү тешикчелик дейт деп эле коюшат. Кайрымдуулук жасай беребиз. Мисалы үчүн азыр Азамат мырза баса белип кеткендей, күнүнө 30 адамдан телефон чалышат дейт. Кайрымдуулукка муктаж адамдардын саны көбөйүп баратат дейт да. Сиздин көз карашыңыз боюнча мамлекет кандайдыр бир салыштырмалуу бир деңгээлде жардам бербей жаткандыктанбы, аялдардын акыркы мезгилде ушул калың катмары аябай жардамга муктаж болуп баратат да, эмненин себеби? Бул эми өйдө жактан жардам болбогондуку да.
Эгерде жардам болсо, биздин канча деген кыздарыбыз, канча деген балдарыбыз чет мамлекеттерде кызмат кылып жүрүшөт. Канчаларыбыз базарларда жүрүшөт. Эми ал жерде жүргөндө деле аларды деле ойлоп мындай бир чети жүрөгүңдө ооруйт. Ушулар кандай соода кылып атышат, кандай жашап атышат, кандай болуп атат булардын жашоо турмуш деп. Биз эле эмес, ошолорду жөнөткөн үйүндөгү ата-энелер дагы тынчы кетет. Бул иш эми бул кайрымдуулук иштин бул жетишпегендиктен болуп атат да. Өтө эле бул Кыргызстанда көп да бул жетишпеген үй бүлөлөр, жетишпеген нерселер өтө эле көп болуп атпайбы? Демек, бир кандайдыр бир деңгээлде же болбосо бир ушундай аялдардын калан катмарына жардамдар мамлекет тарабынан бир тиешелүү Мамлекет тарабынан айымдарга эч кандай деле жардам болбосо керек. Бул айымдар өздөрүнүн менин билишимче, мен көп эле жерди көрүп, көп эле жерди билип жүрөм. Бул мамлекет тарабынан эч кандай деле жардам жок. Булар биз айымдар өзүбүз камтып эле, өзүбүз мындай ынтымакка чакырып, бири-бирибизди мындай колдоп, бири-бирибизди эме кылбасак, бизде мамлекеттен эч кандай эме жок, жардам жок да. Чоң рахмат. Азамат мырза, сиз кандай түшүнөсүз ошол кайрымдуулуктун түбү тешикчелик деп коюшат? Ошол кайрымдуулук жасай берип, аягында бир кандайдыр бир көрө алган көздөр же жактырбаган сөздөр дагы болот да турабы мындай жумуштарда? Ооба. Мындай ишти жасап атканда биздин өзү негизи каныбызда бар болсо керек. Мисалы, бирөө жакшы иш кылып атса деле айта берет, жаман иш кылса деле айта берет. Иши кылып эле айта берет да. Кылып атсаң бирөө көрсөтпөй кылайын десең, жеп атат дейт. Көрсөтүп кылайын десең, мактанып атат дейт. Анан бул жерде мен ойлойм, мен жеке оюм, эл кандай десе андай десин, биз Кудайга жагымдуу ишти кылып кете берели. Биз узак сапардабыз деген түшүнүк менен. Бирок биз көңүл буруп эле жолдон бирөө бирдеке десе, ага көңүл буруп, ал менен эле сүйлөшүп, убакытты коротпостон иш кыла берсек деген. Анан бул ишти кыла берсек, бул кайрымдуулуктун азаят деген үмүттөмүн мен оюмда. Анткени себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар ушул зекетин бергенге түшүнүп калды. Акыретке уже бизде жанагындай бир кырсыктар, же болбосо жанагындай түшүнүктөр бир алып келип атат да, жана бөөдө келген кырсык деле адамдын үрөйүн учуруп атпайбы? Бүгүнкү күндөчү мына жолдо кетип баратып эле бүгүн көргөн адам эртең жок болуп атабыз. Ошол сыяктуу да. Анан биз жалаң эле акчаны эле ойлой бербей, акыретти ойлойлу деп атабыз. Ошого чакырык кылып, сомду эле ойлой бербей, соопту да карайлы. Бүгүн ошол нерседе көп элдин аң сезиминде талкуу катуу жүрүп атат да. Анан ошол себептен мен ойлойм, бул азыркы суроого бул кайрымдуулукту кыла берсек, Кудай буйруса, акындык менен азаят деген эми жакшы үмүт менен жашашыбыз керек го. Чоң рахмат. Карапайым калк арасындагы кайрымдуулук жөнүндө сөз кылдык. Урматтуу коноктор, ошол бүгүнкү Учурчак программасын, ушул бүгүнкү программабызга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыз зымырык куштайда. Сиздин дагы алдыңызда ошол түшүктүү иштериңизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан сиздерге дагы бир эрки микрофонду берели, бир-эки ооз сөз кайрылуу болсо, бир калп тилектериңиз болсо, мына майрам алдында кайрылып кетсеңиздер болот. Мен болсо жалпы эле Кыргызстандын эртеңки 8 март эл аралык майрамы менен бардык айымдарды куттуктайм. Бардык жалпы апаларды, энелерди, сиңдилерди, бир туугандарымды куттуктайм. Азамат мырза. Бизде эми бүгүнкү күндө негизи ар бир күн биз үчүн майрам. Ар бир таңдын атканы адам үчүн чоң майрам. Ушундай Кудай буйруса ар бир мекендешке амандык, бекем ден соолук каалайбыз. Ушул бизди жарык дүйнөгө алып келген энелер ар дайым кашыбызда аман болсун. Бекем ден соолукта эч убакта кыргыздын бир да энеси, бир да кызы, бир дагы кыргыз көз жашын төкпөсүн. Эгерде ушундай бир биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз курчуп бекем болсо, Кудай буйруса баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Анан мен чакырык кылат элем ар бир кыргыздын уул кызын, келгиле биз намыстуу кыргыздын уул кыздарыбыз. Ар бир кыргыз мекени үчүн кичине болсо да салымыбызды кошкон болсок, биздин мамлекетибиз, өлкөбүз өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарында болобуз. Кудай буйруса мекенибизде тынчтык болсун, ар дайым ушундай бир өнүү өсүүлөр көп болуп, берекелүү жашоо келсин. Сөзсүз түрдө кайрымдуулуктун түбү тешчиликти деп коюшат, бирок анын арты бар. Сом менен эмес, сиз айткандай сооп менен ишти кыла берели. Сиз дагы ошол түшүктүү иштериңиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сөзсүз түрдө бул жасап жаткан ишибиздин акыбети сөзсүз түрдө кайтат деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 саат бою түз эфирде Учурчак көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү темабыз ошол калк арасындагы кайрымдуулук туурасында
арасында сөз кылдык. Сөзсүз түрдө бул коомчулуктагы өлкөбүздөгү өксүп жаткан эң көйгөйлүү маселелердин бири катары карапайым калк арасындагы жакырчылык жана жардамга муктаж инсандар. Биз дагы четте карап турбай сөзсүз түрдө кол сунуп жардам берүүгө чакырмакчыбыз. Мен аты жөнүм Нургазы Жаныбеков. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.